Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн силер менен информатика сабагын үйрөнүүнү улантабыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы модель түшүнүгү. Сабагыбыздын жүрүшүндө модель түшүнүгүнө ээ болосуңар, материалдык жана информациялык модельдер менен таанышасыңар, модельдөөнүн себептерин билесиңер. Келгиле тема боюнча түшүнүк алалы. Модельдөө бул модельдерди түзүүдөн жана изилдөөдөн турган таанып билүү методу болуп саналат. Модель бул реалдуу объекттин кандайдыр бир жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Модель француз тилинен моде, латын тилинен модуль, чейин, үлгү, норма, өрнөк дегенди түшүндүрөт. Логикада, илимдердин методологиясында оригиналдын модели табигый же социалдуу реалдуулуктун белгилүү бир фрагменти, адамзат маданиятынын жемиши, концептуалдуу, теориялык түзүлүш жана башкалар дагы тааным каражаты. Модель менен объектинин ортосунда белгилүү бир окшоштук, аналогия орун алуусу зарыл. Мындай аналог өзгөчөлүгү жөнүндө билимдерди сактоого жана кеңейтүүгө, өзгөчөлүктү башкадан конструкциялоого, өзгөртүп түзүүгө жана башкарууга кызмат кылат. Модельдерди эки чоң класска бөлөбүз: материалдык жана маалыматтык модельдер. Материалдык модель бул объекттин физикалык окшоштугу. Мисалы, глобус, манекен, курулуштун модельдери, парктардын модельдери, автомобиль, самолет жана оюнчуктар жана башка модельдерди мисал кылып алсак болот. Маалыматтык модель объекттин максатка ылайыкталып чагылдырылып сыпатталышы, схемалар, карталар, чиймелер, графиктер болуп эсептелет. Маалыматтык модельдерди көрсөтмөлүү берүүнүн бирден бир ыкмасы графикалык сүрөттөлүштөр. Бул жердин объектиси. Берилген изилденүүчү объект өтө чоң болгондуктан аны изилдөө мүмкүн эмес болгон. Изилдөө үчүн жердин модели глобус түзүлгөн. Ал эми бул глобустан биз дүйнө жүзүн көрө алабыз. Бул глобус материалдык модельге кирет. Ал эми карта маалыматтык модельге кирет. Ошондой эле үй. Биз баарыбыз үйүбүз жөнүндө маалыматтарды кенен билебиз. Үйдүн модели, үйүбүздүн моделин, макетин кагаз түрүндө, жыгач түрүндө же бир кандайдыр бир нерселер менен жасасак, бул материалдык модель болуп эсептелет. Ал эми ушул үйүбүздүн схемасы, чиймеси, архитектурасы бул маалыматтык модельге кирет. Ошондой эле адамдар, манекен бул адамдардын модели. Бул материалдык модельге кирет. Ал эми кийинки сүрөттө адамдын түзүлүшү, адамдар жөнүндө маалымат, бул маалыматтык модельге кирет. Алма, алманын кичирейтилип түзүлүшү же бир чоңойтулуп көрсөтүлүшү модели бул материалдык модельге кирет. Ал эми алма жөнүндө маалымат алсак, алманын биздин ден соолугубузга тийгизген таасири, витаминдерге бай болушу, алманын түрлөрү, алма канча өлкөдө өстүрүлөт, жалпы маалымат алсак, бул маалыматтык модельге кирет. Ошондой эле самолет. Самолет объект өтө чоң. Объекттин кичирейтилип көрсөтүлүшү, кандайдыр бир нерсе менен жасалышы бул материалдык модель. Ал эми самолеттун схемасы, чиймеси, анын сыпаттап айтылышы бул маалыматтык модельге кирет. Автомобиль. Автомобилдин модельдери бул оюнчуктар. Бул материалдык модельге кирет. Ал эми схема, чиймеси маалыматтык модельге кирет. Корабль. Объект өтө чоң. Кораблдин макети бул материалдык модельге кирет. Ал эми схемасы, чиймеси, сыпатталышы бул маалыматтык модельге кирет. Эми балдар, модель эмне үчүн түзүлөт?
Модельдөөнүн себептери боюнча силерге айтып берейин. Изилденүүчү объект өтө чоң же кичине болсо, мисалы күн системасы, атомдун модели, объектти сынап, изилдөө анын талкаланышына алып келсе, модельди түзүү абдан кымбат болгон учурларда, шаардын архитектуралык модели. Модельдөөнүн себептери: реалдуу убакытта оригиналдын жок болуп кетиши ыктымал, же чындыгында ал деги эле болбошу мүмкүн. Белгилүү фактылардын негизинде гипотеза жана аналогия методу боюнча эч болуп өткөн окуялардын моделин түзсө болот. Мисалы, динозаврдын жок болушу, атомдук согуш болгон учурда, ядролук кыштын теориялык модели. Мындай модель адамзатка сак болууну алдын ала эскертет. Мисалы балдар, биз динозаврды сүрөттөрдөн көрсөк, динозаврдын моделин көрүп кандай экенин биз билебиз. Бул оригинал көптөгөн касиеттерге жана өз ара байланыштарга ээ болот. Модель таанып билүүнү жеңилдетүүчү же көрсөтмөлүү берүүчү аспап катары абдан маанилүү болуп саналат. Сунушталган архитектуралык чечилиштерге баа берүү максатында райондун келечектеги курулушунун макети түзүлөт. Атомдун мейкиндеги жайгашуусун көз алдыга көрсөтмөлүү келтирүү үчүн кандайдыр бир заттын молекуласынын кристалдык торчосунун түзүлүшүнүн макети зарыл. Эми балдар, экранда модельдер турат. Ушул модельдерди дал келтирели. Мисалы, биринчи модель кайсы модельге кирет, материалдыкпы же маалыматтыкпы? Экинчи, андан кийин схема, чиймелерди көрсөтүп турат. Бул жакта карта, схема, чиймелердин баардыгы бул маалыматтык модель. Ал эми чоң нерселердин кичирейтилип жазалышы бул материалдык модельге кирет. Эми балдар, сабагыбызды жыйынтыктоо үчүн төмөндөгү кроссвордду толтурабыз. Тигинен биринчи, бул модельдерди түзүүдөн жана изилдөөдөн турган таанып билүү методу. Модельдөө. Экинчи, модель канча класска бөлүнөт? 2. Туурасынан 1. Бул реалдуу объекттин жөнөкөйлөтүлгөн окшоштугу. Модель. Экинчи, бул анын физикалык окшоштугу. Бул материалдык. Үчүнчү, бул модельдөө объектисинин сынапталышы. Маалыматтык болуп эсептелет экен. Эми балдар, өзүбүздүн билимибизди баалоо үчүн биз темабыздын артка кайтсак. Модель деген эмне экенин айтып бере алсак, модельдөөнүн 2 чоң классын айтып бере алсак, маалыматтык модель эмне экенин билсек, материалдык модель эмне экенин билсек, маалыматтык модель менен материалдык модельди айырмалай алсак, модельдөөнүн себептерин билсек, демек биздин бүгүнкү сабагыбыз максатына жеткен болот. Бүгүнкү үйгө тапшырма балдар, бул тема боюнча маалыматтарды китебиңерден окуйсуңар, андан сырткары интернет булактарынан окуйсуңар, ошондой эле өзүңөр окуган мектебиңердин моделин түзөсүңөр жана маалыматтык моделин дагы, макетин дагы жасап мага көрсөтөсүңөр. Көңүл бурганыңарга чоң рахмат. Кийинки сабакта жолугушканча.